Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн тоодогу насаатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен кайырды жашыруун бер деген теманы карайбыз. Кайыр садага берүү, жакшы иштерди кылуу жөнүндө Иса Теңир Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 1-4 чейинки аяттарда мындай деп айткан. Адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Болбосо асмандагы таңардан сыйлык албайсыңар. Ошондуктан кайыр берип жатканыңда элге жарыялаш үчүн сурнай тартпа. Эки жүздүү адамдар элден атак алыш үчүн синагогаларда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен кайыр берип жатканыңда оң колуң, сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылынганын көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Иса Теңир 1-аятта адилеттүү иштериңерди, жакшы иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула деп эскерткен. Анткени динчил адамдар, фарисейлер ушул 6-бөлүмдө айтылган кайрымдуулук иштерин, сыйынууну жана орозону Кудайга көрсөтүш үчүн эмес, адамдардын алдында, адамдарга көрсөтүш үчүн, алардан атак алыш үчүн, адамдар билсин деп, адамдар көрсүн деп кылышкан. Мына алардын ушундай иштерин айыптоо, ашкерелөө менен бирге эле Иса бизге силер мындай кылбагыла, алардай болбогула деп эскерткен. Эл алдында адилсингенден, эл алдында адил көрүнгөндөн, адамдарга жакшы көрүнгөндөн сак болгула. Болбосо асмандагы атаңардан, Кудайдан силерге сыйлык болбойт. Ошондуктан кайыр садага бергениңерди айтып жар салбагыла. Адамдардын алдында даңкын чыгарыш үчүн эки жүздүүлөр синагогаларда жана көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Алар мындай кылуусу менен эминтен эле өз сыйлыктарын толук алып бүтүштү дейт. А сен кайыр берсең даңазалабай, жашыруун бер. Оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин. Ошондо жашыруун нерселерди да көрүп туруучу Кудай сага тиешелүүнү, сыйлыгыңды ачык эле берет дейт. Эгерде сиз адил иштериңизди, жакшы иштериңизди эл алдында кылсаңыз, адамдарга көрүнүш үчүн кылсаңыз, анда эмне болот? Албетте, Кудайдан сыйлык албайсыз. Ал эми сиз адил иштериңизди, жакшы иштериңизди адамдарга көрүнүш үчүн эмес, Кудай үчүн кылсаңыз, Кудайга көрүнүш үчүн, көрсөтүш үчүн кылсаңыз, анда анын жыйынтыгы, натыйжасы кандай болот? Албетте сиз Кудайдан сыйлык аласыз. Эми ошол жакшы иштерибизди, адил иштерибизди кантип кылышыбыз керек жана кимдерге беришибиз керек? Элчилердин иштери 2-бөлүм 44-45 чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Исага ишенгендердин баары чогуу болушчу, бардык нерселерин ортого коюшчу, бардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, акчасын бардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү. Демек алар жакшы иштерди муктаж болгондорго кылышкан экен. Жанагы үйлөрүн сатып акчасын бардыгына эле эмес, муктаж болгондорго, тамагы жокторго, кийими жокторго жана башка муктаж болгондорго бөлүп беришчү. Корунтуктарга жазылган 2-кат 8-бөлүм 1-3 чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Бир туугандар, силерди Кудайдын Македониядагы жыйындарга көрсөткөн ырайымы жөнүндө кабардар кылабыз. Баштарына оор сыноолор келгенине карабастан, алардын кубанычы чоң. Өтө жакырдыгына карабастан, алар өтө берешен. Анткени мен алардын чын көңүлдөн, колдорунан келишинче атыгүл ашыра беришкенине күбөмүн. Бул үзүндүдө айтылган Македония жыйынындагы бир туугандар өтө жакыр болушкан. Бирок ошого карабастан алар өтө берешен болушкан. Демек, жакырлык бербей коюунун себеби болбош керек. Жакырлык
жакшы иштерди кылбай коюунун, кайыр бербей коюунун себеби эмес. Жана алар чын көңүлдөн колдорунан келишинче атүгүл ашыра беришкен. Демек, жакшы иштерди кантип кылыш керек? Кайыр садаганы кантип бериш керек? Өтө беришендик менен чын көңүлдөн колдон келишинче атүгүл ашыра бериш керек. Анткени ушул эле каттын 9-бөлүмүндө мындай деп жазылган: айтарым бул, аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Демек, дагы бир принцип: кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер дейт. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Ал эми жалкоолорго кандай мамиле кылышыбыз керек? Аларга да бере беришибиз керекпи? Бул жөнүндө ыйык жазуу эмне дейт бизге? Бул суроого жоопту биз Тессалоникалыктарга жазылган 2-кат 3-бөлүм 10-12 чейинки аяттардан табабыз. Анткени биз араңарда жүргөнүбүздө силерге ким иштегиси келбесе, ал жебеши да керек деген көрсөтмө бергенбиз. Бирок силердин араңардан кээ бирөөлөр иштебей, болбогон иштери менен алектенип, оюна келгенин кылып жатышканын угуп жатабыз. Мындайларга Теңирибиз Ыйса Машаяктын атынан буйрук кылабыз жана алардан өтүнөбүз: тынч иштеп, өз нанын таап жешсин. Ал эми силер, бир туугандар, жакшылык кылуудан чарчабагыла. Демек, бул үзүндүдө биз жалкоолорго кандай мамиле кылышыбыз керектиги жана жалкоолорго карата эскертүүлөр берилген. Ким иштегиси келбесе, башкача айтканда, ким жалкоо болсо, ал жебеши да керек. Демек, биз жалкоолорго бере бербешибиз керек. Анткени алар иштегиси келбейт, бирок ошол эле учурда жегиси келет. Өзү эмгек кылгысы келбейт, бирок бирөөнүн эмгегин жегиси келет. Мындай адамдарга Кудай тынч иштеп, өз нанын таап жешсин деген буйрукту берип жатат. Ал эми биз болсо жакшылык кылуудан чарчабашыбыз керек. Жакшы иштерди адамдардын алдында эмес, башкача айтканда, Кудайга көрсөтүш үчүн Кудайдын алдында кылуудан чарчабашыбыз керек. Жана биз жакшы иштерди бирөөгө болгон жардамды аргасыздан эмес же кыйналып эмес, чын жүрөктөн берешендик менен кылышыбыз керек. Берешендик менен беришибиз керек. Ошондо гана Кудай Атадан сыйлык алабыз. Ал эми сиз, бир тууганым, жакшы иштериңизди кимдердин алдында кыласыз жана эмне үчүн кыласыз? Адамдар көрбөсө дагы, алар жок жерде дагы жакшы иштерди кылууну уланта бересизби? Эмкиде, бир туугандар, жашыруун сыйынуу жөнүндө, адамдарга көрүнүш үчүн сыйынуунун кесепети жана Кудайга көрүнүш үчүн сыйынуунун кесепети жөнүндө карайбыз. Кудай Атабыздын тынчтыгы жана ырайымы сиздер менен болсун.